аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, сиз түз эфирдеги Эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бүгүн биздин студияда мейманда фермер, сырдын түрүн жасаган ишкер айым, Майлуу сүттү деген сүттү кайра өндүрүү ишканасынын негиздөөчүсү Жанар Алымкулова. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат. Алгач бул ишкердигиңизди канча баштаганыңыз боюнча айтып берсеңиз. Сиз Сокулуктагы Белек айылында, анан негизи алган билимиңиз ошо эл аралык мамилелер багытында болгон экен. Анан кийин диссертацияңыздагы темаңыз аркылуу кызыгып келип калдыңызбы? Кантип баштаганыңызды айтып берсеңиз. Негизи чын эле мен университетте окуп жүргөндө айыл чарбачылыкка аябай кызыгып жүрчүмүн. Анан кийинчерээк көбү тийгенде балалуу болгондо ошол уй кармаганга туура келерин деп ойлодум. Анан биринчи уюмду ошол 2012-жылы алганбыз. 2 уй алганбыз. Анан аз убакыт өтпөй эле ошол 2 уюмду уурдап кетишкен да. Жаңы иш баштап атканда, андан кийин ошол жерден аябай катуу ойлонгом да. Дагы уй алып кайта улантсамбы же таштап башка бир ишке кирсемби деп ойлонуп атып. Анан тиги кыргызча уже мындай нарекательный болуп калды го, до конца деген. Ошон үчүн дагы уй алып ошол ишти өнүктүрүп кетейин деп ойлодум. Дагы бир уй алдык, андан кийин дагы бир уй алдык. Ошону менен кыргыз-швец породасын, мисалы үчүн Европада европейский швец дейт, Америкада американский швец дейт. Биз болсо бул жактан Кыргызстанда кыргызский швец чыгарабыз деп мен ушундай бир максат менен баштагам. Анан бара-бара уй көбөйгөн сайын, сүт көбөйгөн сайын ошол сүттү тапшырбай өзүм иштетейин деп ойлодум. Буга чейин деле кыялданып жүрчүмүн да, мындай Европада көп эле карап турсаң, биринчи Европа дегенде эле сыр, анан шарап деген нерселер келет го ойго. Анан сырды баштайын деп окуусун издедим. 2020-жыл ошол жылы эч жакка чыга албай калганыбыз. Баарыбыз бир жерде отуруп калдык. Анан биринчи деген онлайн курс алдым. Онлайн курс алып, ошо жарым жылда өтө турган нерсени 2 айда бүтүрүп койдум да. Анан аябай кызыктуу болду. Аябай көп нерсени үйрөндүм. Сүт жөнүндө эле 10 жылда билбеген нерсени 2 айда сүт жөнүндө аябай көп маалымат алдым. Анан ошол биринчи эң башкы сырлардан моцарелла баштагам да, ошо жаңы үйрөнүп атканда. Демек, сиз биринчи жана сүт багытындагы атайын породалуу уйларды сатып алып, аларды жөн гана сүттү өткөзчүсүз, андан кийин анан сыр жасап баштаган турбайсызбы? Ошондой. Башында дагы мындай жакшы бир кишилерге туш келип, жакшы уй алып калдым да. Анан мындай ал убакта деле терең билим деле жок болчу да, бирок жакшы порода болсо, асыл тукуму болсо, сүтү көбүрөөк болсо деген эле ой менен баштагам да. Андан кийинчерээк үйрөнүп баштаганда, салыштырып караганда, жөнөкөй уйлардын сүтүнүн мындай сүт негизи эле башкача болот экен да. Белок, май деген мындай азыраак болот экен. Анан кандай десем, плотность молока дегенде, кыргызча билбейм да, плотность молока деген жөнөкөй уйларда аябай аз болот экен да. Демек, өлчөмдүү эле эмес, бул мындай башка дагы таасирлери бар турбайбы? Мындай микробиология молока дегенчи, сүттүн микробиологиясы деген нерсе болот экен. Анан кийин бара-бара ойлондум да, ошол Европадагы эле кишилер сыр жасап атып эле ошол сырды көлөмүн көбөйткөнгө, сапатын көбөйткөнгө, жакшыртканга карата ошого жараша уйларды да чыгарышыптыр да. Ошон үчүн бул багытта аябай терең бери иш чара жүргүзүш керек деп ойлогом.
Демек сиз мындай сыр жасагандан сырткары ошол сырга кошулуп аткан уйдун сүтүн, уйду балким тереңирээк изилдеп, ал кандай болгондо сүтү көбүрөөк чыгат, эмне болуш керек, кантип көбөйтөбүз деген баардыгын изилдептирсиз да. Ооба, эмнеге дегенде мындай изилдеп ар бир кыймылын, ар бир оорусун, ар бир дарысын жазып албасам, жөн эле текке баары тең эле кетмек да, мындай айткандачы, бир пайдасы болмок эмес. Мен болсо өзүмдүн тажрыйбамды чогултуп топтоп, башка кишилер менен байланыш мындай бөлүшкөнгө, жардам бергенге аракет кылгам да дайыма. Ошон үчүн уйлардын мындай ар бирөөнүн бир дептери бар да, ар бирөөнүн бир тарыхы бар. Ким кайсы мезгилде, кайсы убакта эмне болуп, кандай төрөлдү, атасы ким, чоң атасы ким, кандай дары бергенбиз, кандай оору менен ооруган баары тең жазылуу. Сиз азыр канча түрлүү сырлардын түрү аябай көп го, канча түрлүү жасайсыз сырды? Негизи сырдын 20 түрүндөй жасаганды билем, технологиясын үйрөнгөм. Бирок мындай сатканга дайыма жасаган сырлардын 8-10 түрү бар да. Ошолорду сатып чыгарам. Сиз жалгыз эле иштейсизби? Азыр канча уюңуз бар? Азыр саан 4 уюм бар. Азыр апам отпускага чыкты. Атам бар, ошол эне атам жардам берет. Уй жактан эмнеге дегенде дагы жаңы эле кички бөбөгүм бар. Кыздуу болгом 7 ай мурун. Анан сырды жасаган боюнча аябай көпкө чейин жалгыз иштеп келгем. Азыр Кудай буйруса жардамчым бар, таптым. Өзүнчө бир чоң бир жеңиш болду мен үчүн. Ошол жалгыз болгондо баарына тең жетишкенге мындай оңой эмес да. Малга аябай көп убакыт керек. Негизи эле кичке балдарды караганда эле ошо малды караш керек негизи эле. Биздин уйлар жайытка чыкпайт. Мындай башка айылдагы малдар менен мындай жакын бир контакт болбосун деп, эмнеге дегенде оорулар жугуп келет да, ошол эмелерден жакындап эметип калса. Ошон үчүн үйдүн эле короосунда бакканга аракет кылып атабыз да. Ошол жактан кичине кыйналып калабыз. Мындай жер чакан болду. Жер чакан болду. Сиз уйдун сүтүнөн башка ошо эчкин сүтүнөн дагы сыр жасайт экенсиз. Бул эмнеси менен айырмаланып турат? Анан суроо талап кандай? Эчкин сүтүнөн суроо талап аябай чоң. Негизи эле эмнеге дегенде азыркы убакта аллергия деген нерсе аябай көбөйүп кетти да. Ар бир экинчи бала аллергиясы болот да, лактозный аллергия. Ошондой аллергия болгондо же энесинин сүтүн иче албайт, же уйдун сүтүн иче албайт. Ошон үчүн эчкин сүтүн доктурлар жазып беришет да. Негизи эле эчкин сүтү аябай пайдалуу, бат сиңет. Анан кандай десем, анын кичине составы жеңилирээк болот да уйдун сүтүнөн. Анан майлуураак болот. Анан бул сиздин чакан ишкердигиңиздин аты дагы майлуу сүттүү деп кыргызча аталыптыр. Эмне үчүн мынтип атадыңыз? Анан башында ишкерликти баштаганда кандай кыйынчылыктар болду, балким сатуу жагынан? Майлуу сүттүү деп атагандын себеби уй алган сайын баары тең майлуу сүттүү болсун деп, же башка нерсе мындай алып жаңы нерсе баштап атканда баары тең эле майлуу сүттүү деп айтат бизде. Анан ошол мен сырды жөн эле жасабай, ошол сыр ар бир кишиге ошол майлуу сүттүү болсун деп ичимден бир тилек менен, каалоом менен, мындай бир бата менен болсун деп каалагам да. Анан эң башында кыйынчылык биринчи дегенде бир нерсенин теориясын үйрөнгөндө теориясы башка болот, практикага жеткенде башка болот. Көптөгөн сүттү төктүм, көптөгөн сырларды ыргыттым да, мындай жөн эле тыштап итке, мышыкка берип атып бүтүргөм да. Канчалык жакшы нерсени мындай үйрөнүп кетсең да, өзүң ката кетирмейинче үйрөнө албайсың. Канчалык көп ката кетирсең, ошончолук сен ошол иштин устасы болосуң да. Мен азыр муну түшүнүп, азыр билип калдым. Ал убакта болсо канча кайгырып, канча ыйладым.
мындай мисалы үчүн бир жолу 90 литр сүт кетти да, 90 литр сүт төгүп салдым, сыр болбой калды дегенде. Анан отуруп ыйлап мындай кайгырып отурсам, жолдошум келип, анан жөн эле баары тең эле, тиги как в сказке, по волшебной палочке болмок беле деп айтты да. Кичине аракет кыласың, ката кетиресиң, баары жакшы болот дегенден кийин анан кичине эсимди жийип, чын эле ушундай деп, анан кийин мындай азыр ушундай ката кетип калса кайгырам кайта деле, бирок ушул мындай ыйлап көпкө отуруп калбайм да. Азыр ката кетсе 1 саат 2 саат эс алып кайта жаңыдан жасаганга аракет кылам. Негизи сиздин ишкердигиңизди көрүп отуруп, мындай ишкердик бир акча табуудан дагы идея мындай биринчи орунда турат го деген ой кетти. Анткени ушунчалык өзүңүздүн ишиңизди сүйгөнүңүз, анан аны мындай тереңирээк изилдегиңиз келгени байкалып турат экен да. Чын айтканда баштап атканда деле мындай акча табам деп ой болгон эмес да. Бир нерсени кандай десем, изилдеп, ошол нерсени жакшы кылып, башка кишилерге дагы ошол мен жасап аткан иштин пайдасы тийсе деп баштагам да. Анан бара-бара акчасы да түшүп баштайт экен. Ушинтип мындай бир идея когда ичинен бир катуу калоо менен бир нерсени жашап баштасаң, ошо мындай кандай десем, илхамдан артынан акча келет экен. Негизи эң биринчи кардарларды кантип табасыз? Азыр ресторан, кафелерде, шаарда магазиндерде сатат экенсиз. Мындай алгачкы сатууларды кантип баштадыңыз? Мындай сатууда кандай кыйынчылыктар? Сатууда биринчиден жаңы сыр жасап баштаганда мен негизи эле апам мугалим, атам өзү дагы мындай механик, инженер. Анан мындай сатып көргөн эмеспиз эчтеке негизи элечи. Анан бир нерсени сата алам деп эч качан деле ойлогон эмесмин. Анан ошо карантин убагында Кудай жалгап дегенде бир Италиядан келген бир киши Кыргызстанга келип, Кыргызстандан чыга албай калат экен. Өзү болсо Италиядан 2 жылдан бери жөө басып келет экен. Кыргызстандан Китайга өтүш керек болчу да, жибек жолун кайталап келатыптыр. Анан ошол ош жактан бизге келип калат. Биздин үйүбүздүн жанынан өтүп калат. Анан сиз апам сурап атпайбы, түрксүңбү деп сураса, жок мен итальянецмин десе, мен сразу көзүм жылтырап колумду неметип эле шашып отургузуп, аны суу берип, тамак берип, бүгүн түнөп калыңыз деп аябай сүйлөшүп, мейли деп калып калат. Анан эртеси күнү мен моцарелла жасап болчумун, ошону бир карап көрсөңүз, татып көрсөңүз, мага айтып берсеңиз деп айтсам, аябай мындай шок болду да. Моцарелланы дагы сен биякта, Кыргызстанда, айылда, жердин түбүндө жасайсың моцарелла деп. Ооба десем, мейли деди. Анан кийин мен моцарелланы жасаганча жанымдан эле чыкпай элем деп карап турат да, ушундай экенби, ушундай экен деп. Анан аягында мындай тоголок шариктер мындай даяр болгондой экөөбүздөн карап турабыз да. Мен бутум титиреп, колум титиреп турам, аябай мындай толкунданып. Ал болсо мени карап туруп айтат, 2 жылдан бери моцарелла жейлик, мен ушунча азыр мындай бир толкунданып жатам дейт. Мен азыр эсимди жоготом жегилечи деп жеп көрдү. Анан кийин таң калды да. Аябай даамдуу экен. Бунака биздин өзүбүздүн моцарелландай болуптур деп. Анан кийин моцарелла турган жерде пицца болуш керек деп, ошо 2 күн бизде дагы калып калды. Биз аябай көп моцарелла жасагам, ошол моцарелла менен пицца жасап калып калды. Анан кийин шаарга жеткенде, шаардан Италияда жашап келген, окуп келген кишилер менен таанышып, жазышып, бул ар бир кишиге айтып бериптир да, ушундай сонун моцарелла бар экен. Анан башка жакка, башка жерге барып келген кишилердин баары эле ошол сырды кайта издеп таппай калат да. Анан ушинтип 0,5 килограмм, 1 килограммдан заказ келип калган. Ошол киши аркылуу жолум ачылды да. Мындай ал киши чыкпаса, мен ал сырды сатканга деле чыгарарымды Кудай билет. Өзүнүн сомнения болчу да. Моцарелла чын эле моцареллабы деген. Анан кийин итальянец моцарелланын жасалган жеринен Неаполь жактан келиптир да. Анан ал ошол киши айтса, аябай көңүлүм көтөрүлүп, мындай өзүмө ишенип калдым да. Чын эле ошондой сыр болот экен, жасайм деп.
Андан башка кардарларыңызды, мисалы, балким өзүңүздүн айылыңыздагылар деле алышатпы? Анан шаарга алып келгенде мындай башында кантип ынандырдыңыз? Биринчи дегенде мындай слинга группа деген бир группа бар да, WhatsApp'та. Мындай балдарды байлап, даяр мындай переноска кылган бир киши бар, Наталья деген аябай сонун киши. Ошонун группасына реклама кылгам. Ушундай сыр жасайм деп. Ошол аял киши да мага аябай жардам берди да, улам эле реклама берип, мындай 4-5 заказ келип калчу, кичинеден. Ошол заказдарды аялдарга мындай үйдөн чыга албай калган, кички балдар менен отурган аялдарга алып келип берчүмүн. Андан кийинчерээк мындай уже мындай кубаттанып калганда да, өзүм чыгып уже ресторандарга барып, итальянский заведение деп өзүм издеп, ээлери менен таанышып, сүйлөшүп, ушул сыр ушундай болуп атат деп. Андан кийин бир аябай сүттүн жаман жери, сүт аябай назик нерсе. Кышында башкача болот, жайында башкача болот, жазында башкача болот. Ал алмашып турган сайын мен ал убактарда билчү эмесмин. Алмашкан сайын моцарелла да алмашат, сыр да алмашат, башкача болот. Кургагыраак болуп калат, жумшагыраак болуп калат. Анан ушундай убакта мен туура эмес убакта алып келген учурларым болду. Анан кийин бир жолу бир итальянец ал убакта Dolce Vita деген кафенин ээсине алып келгем. Анан кийин попробуйте, пожалуйста деп алып келсем, ал айтты да, что-то мындай кичине кургагыраак болуп калыптыр, болбой калыптыр деп ызаланып чыктым да, негизи элечи. Эмнеге ушинтип канчадан бери жасап келген сыр в такой ответственный момент деп мындай туура эмес болуп калды деп. Анан кайта дагы окуусуна жазылдым. Улам ошол 3 жылдан бери мен сыр жасап келем. 3 жылдан бери долгон токой семинар, мастер-класстарга бардым да. Булар Кыргызстанда болобу? Кыргызстандыктар окутабы же чет өлкөдөн окуйсузбу? Мен чет өлкөдөн. Өзү мен окуган кишинин аты Симон Манфредини. Өзү итальянец. Биринчи сабактарымда ошол кишиден онлайн алдым да. Бирок онлайн болгондо дагы мындай жакшы түшүнө албайсың, көрө албайсың. Кол менен кармабагандан кийин сезе албайсың. Бул жерде болсо кол менен кармаш керек да, аябай мындай түшүнүш үчүн. Ал көрсөтүп берет, баарын досконально айтып берет, бирок мындай сезбегенден кийин до конца мындай жакшы жасаганыңа өзүң ишенбейсиң да. Анан ал Казакстанга келген, анан Россияга келген, ошол артынан жүрө берип 4-5 жолу ошол моцарелланын эле окуусуна бара бергем да. Аябай эле жакшы мындай акча төлөдүм ошол нерселер үчүн. Анан азыр Кудай буюрса мындай салыштырганда Алматадан деле сыр жасаган кишилер мага чалып, мага жазып сурап калышат да, ушундай болуп атат, эмне кылсам болот деп. Эмнеге дегенде мен ушу моцарелланын устасы болдум да. Бирок кайта деле Италияга барып, ошо итальянский сыроварнялардан дагы бир жолу ушул окууну көрүп келейин деген бир максатым бар да. Негизи сиз айткандай мындай ишти сүйгөндөн башка, анан ишкерлик аялдар үчүн негизи ишкерлик эмне үчүн маанилүү деп эсептейсиз? Ишкерлик кылуу. Ишкерлик мындай азыркы убакта аял киши мындай даже мындай айтканда 20 жыл мурунку аялдардай эмес да. Биз башкачабыз. Биздин ой жүгүртүүлөрүбүз башкача, биздин балдарыбыз башкача. Ошол башта жаңы муун келатат. Ошолорду башкача нерселерге үйрөткөнгө, дагы бир мындай жашоосу өзгөрүш үчүн, негизи эле биздин коом өзгөрүшү үчүн азыр аял кишилер өзүн ачып, өзүнүн таланттарын чыгарып, өзүнүн билимин тереңирээк кылганга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Мындан ары дагы өзүңүздүн ишкерлигиңизди кандай кылып өнүктүргүңүз келет? Жеке кыялдарыңыз боюнча кыскача бөлүшө кеттиңиз окшойт, ошо дагы Италияга барып үйрөнгүңүз келгенин. Андан башка өзүңүздүн ишкерлигиңизди дагы кандай элестетесиз? Негизи эле менин оюмдун фундаменти деп эсептеген нерсе бул деген негизи эле чоң бир көйгөйүбүз бар, сүттүн баасы деген. Көпчүлүк ошон үчүн кыйналат. Анан азыр өзүм дагы сүттүн сапатын көтөрүп, тажрыйба менен бөлүшүп атам эл менен. Анан ушул бир 5-6 жылда бир чоң кооператив кылып, мисалы үчүн Италияда
сырды жасаган, саткан, экспорттогон фирмалар ал деген неме эмес. Бир жеке ишкер эмес, кооператив, сырный кооператив. Алар чогулуп бир сырды жасашат, экспортко беришет. Биз деле Кыргызстанда ушундай бир кооператив, сырный кооператив кылып, өзүбүз чогулуп, чоң бир, мисалы үчүн мен өзүм жасап чыгарган көчмөн деген сыр бар. Ошол эле сырды мындай аябай чоң көлөмдө чыгарып, экспортко берсек, мисалы үчүн Италия, Франциядагы сырларга конкурент боло алабыз деген ишенич бар. Негизи чоң эле максаттар бар да, ошон үчүн азыр кички бир ишканада отуруп иштеп, ошол рецептуралардын баарын тереңирээк жакшыртып изилдеп отрабатываю рецепти. Анан ошол рецепттер уже даяр болгондо ошо башка кишилерди үйрөтүп, кооперативтерди куруп, ошол кооперативтер менен чоң сырное производство кылганга деп ойлоп жатам. Негизи чын эле сиз айткандай сүт назик, өзгөчө мындай тамак аш жагында мындай көптөгөн бир рисктер бар болуш керек. Бизде көп адамдар өзү сүт өндүрсө, сүттү арзан сатып, бирок сүт азыктарын кымбат алабыз деп дайыма эле даттанып келишет. Анан негизи сүт менен бир ишкердик кылууда өзүнүн кандай тобокелчиликтери бар? Негизи бизде негизи эле билим жетишпейт деп ойлойм да. Негизи эле билимдүү кишилер болсо көбүрөөк сүттүн сапаты аябай эле мындай чоң бийик деңгээлге чыгат деп эсептейм да. Азыр ошол 5 жыл 10 жыл мурдакыдай эмес. Азыр асыл тукум уйлар көбөйүп баратат, сүттү өндүргөн заводдор деле көбөйүп калды. Анан бизде эң негизгиси кишилер мындай чогулуп кооператив курганды билиш керек деп ойлойм да. Ушул жерден аябай чоң кыйынчылык бар. Бири-бирине ишениш жок. Кишилердин мындай сен көбүрөөк алып каласың, мен азыраак алып калам деген ойлор көп болот да, негизичи. Мындай чогулуп, мисалы үчүн бир айыл, бир мындай холодильная установка алса, сүт ошол жака чогулуп калса, эшикке эмес, мындай сууга эмес, жайында сүт баты ирип кетет. Кышында болсо сүт азайып калат деген нерселерди бир айыл менен чечкенге болот деп ойлойм да. Бирок чогулуп, ошонун чын эле сүйлөшүп, заготовка силаса, заготовка корма деп чогулуп бир айыл менен сүйлөшкөнгө аябай кыйын болот экен. Сиз дагы ошо мындай суроо талап көп болсо дагы, муну кеңейт деген бир талаптар болсо дагы, мындай азыр баарын жакшы үйрөнүп алмайынча кеңейтпей турам деп ошондуктан ойлонуп жатасызбы? Ооба, эмнеге дегенде сүттү азыр сүт негизи эле жакшы сүттү, сапаттуу сүттү, сыропригодное молоко деген понятие бар. Аны деген табыш өтө кыйын. Чын айтканда өтө кыйын. Мындай 20 ферманы басып сүтүн карап көргөндө ошондон экөөсү чыгат. Сырга жарай турган сүт. Ошондуктан мен азыр чоңойтуп алсам, анан сүт таппай калсам, же мындай чала сүт менен сыр жасап калсам, аябай чоң убыток болушу мүмкүн да. Андай нерселерге азырынча даяр эмесмин. Ошон үчүн мындай фермерлерди дагы азыр үйрөтүп, көбөйтүп, мисалы үчүн мен азыр 2-3 кишиден сүт алып калган убакта сүттү 55 сомдон мисалы үчүн алганга аракет кылам. Эмнеге дегенде стимул. Мен жакшы сүт чыгарып атам, ошол киши баалайт экен, ошол сүттү дагы жакшы кылганга аракет кылам деген нерсе болуш керек деп 55 сомдон алып атам 1 литр сүттү. Анан ошол сүттөн эч мындай бир ката кетпейт. Мен кандай талап кылсам, ошол талапка жараша ошондой сүт алып келишет. Анан бара-бара ошол азыр 2 киши болсо, кийинчерээк 5 киши болсо, анан 10 киши болсо, андан кийин уже коркпой, чоң ишти чоңойтуп, көбүрөөк сыр жасаганга аракет кылам. Бул айылдаштарыңыздан сүт алып атасызбы, э? Айылдаштарымда тилекке каршы жок азырынча. Мындай кандай десем, мындай сөзүмдү айылдаштарыма жеткириш аябай кыйыныраак болот экен да. Ошон үчүн азыр сокулуктан алып турам сүттү. Сокулуктагы кишилер ошо үйгө чейин алып келип беришет сүттү.
Ал дагы породалуу мындай бардык талаптарга жооп берген сөйт, э? Мен уйду кандай карасам, кандай мамиле кылсам, ошондой карашат, ошондой мамиле кылышат. Демек, мындай мыкты сыр чыгыш үчүн эң негизги сүт мындай маанилүү орунда турат турбайбы? Эмнеге дегенде сүт, сыр уйдун жеген жемине, чөбүнө жараша болот да. Мындай мисал үчүн Швейцарияда бир эменталь деген сыр барбы, мындай чоң, мындай көзчөлөр болот, сырдын ичинде чоңураак. Аны деген мисал үчүн биз жасасак, бир бактерия кошушубуз керек да. Ал жерде болсо, эч нерсе кошпосо деле, ошол жеген чөбүнөн эле улам, ошондой сыр болот. Негизи башка ошо ишкерлик баштайм деп аткан ишкер айымдарга, негизи эле ишкерлик кылчуларга мындай кандай кеңештерди өзүңүздүн тажрыйбаңыздан улам айтат элеңиз? Эң негизгиси эс алганды унутпагыла. Эң негизгиси эс алсаңар выгорание болот да, күйүп, мындай чарчап, эчтекеге көңүл калбай калат да. Ошон үчүн биринчи орунга өзүңүздүн саламаттыгыңызды ойлонушуңуз керек, коюшуңуз керек деп. Сиз өзүңүз эргүүнү мындай кантип аласыз? Кантип анда туура эс ала аласыз? Мен мындай жанымда жолдош кыздарым бар, аябай жакшы жолдош кыздарым бар. Мен ошол эс алууну унутуп калган убакта, сиңдилерим дагы, алар мени ошол ишимен сууруп чыгарып, эс алганга алып кетишет да. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп, келип өзүңүздүн тажрыйбаларыңыз менен бөлүшүп, кызыктуу маалыматтарды айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда фермер, сырдын түрүн жасаган ишкер айым, Майлуу сүттүү деген сүттү кайра өндүрүү ишканасынын негиздөөчүсү Жанар Алымкулу болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.